başka söyle.
Tağıp baylap koyor elem ubaqet, je to'xtatib qo'ya olmaysan suranib. Mına şunday qasiyetli kunlarda yüz görüşüp turganыбыз çoң baqıt. Kutmanlı günüңүздөр менен саламатсыздарбы? Бүгүнкү кеченин катышуучулары, дили таза, билими күч агайлар, пейлик энен күн мейримдүү эжейлер, кадырлуу меймандар, сүйүктүү окуучулар, сиздерди бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Мектеп көздөй таң эрте, китеп дептер колго алып күнделе, айлар жылга, жылдар айга алмашып, турган бүгүн коштошуу күн кечесинде. Силерсиз заман доорун өтүмү жок, силерсиз өнүгүү жок, келечек жок. Миң алкыш, мугалимим, кесиптешим, силер бар, жер эненин көңүлү демекчи. Анда эмесе сиздердин кол чабууңуздар менен 9-класстарды класс жетекчилери менен тосуп алсак. Нежно вздыхают гитары, снова влюбленные пары бродят по улице юности моей. Школьная пора при всякой погоде пропадали проводами во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит мне домой возвращаться пора. Через года слышу мамин я голос, значит мне домой возвращаться пора. Эмне бар, окуучулук күндөр бар, таң атканча ыр жаттаган түндөр бар, күлкү шаттык туулган күндү өткөрүп, сабактардан уктап калчу күндөр бар. Мезгил шашат, биз сабакка шашкандай, жаштык качат, биз сабакка качкандай. Окуучулук күндөр өтүп баратат, биз болгон 45 мүнөт сабактай. Анда эмесе азыркы кезекти бүгүнкү акыркы коңгуроо аземинин себепкерлери 11 жыл мектеп кучагында таалим тарбия, билим алып, турмуштун даңгыр жолуна кадам таштап жаткан бүтүрүүчү 11-класстарды кол чабуулар астында тосуп алабыз. Класс жетекчиси Камбуроглу Мария Топиховна коштогон. Ат аркасын үйрөтүп, алга кадам таштаткан, мээрим берип
эле жаш канатты учурткан биринчи мугалимдери Жусупова Минура жана Меңдибаева Кантча эжекебиз коштоосунда. Mektebinden okutkan necelerim ağalarım. Mektebim tarbiyalı çoğuydun o meni dayım. Başı yıkaydın duvan, istedi adam duvan. İstedim seni unutmay ömür boyu seni siler. Klastaş kızar ballar, ayda bir ağızlar konçasınlar. Klastaş kızar ballar, hoş buldu gece günü balapandar. Klastaş kızar ballar, unutmayanlardı uçkan kuşlar. Klastaş kızar ballar, alayным начался. Жаштыгымдын эң бир сонун күндөрү сенде өтүптүр алтын уям мектебим. 10 жылдык мезгил өтүп кетип калды сенде жаркыраган көктөмүм. Мына бүгүн жолугууга кескелип олтурабыз өткөндөрдү, балалыкты, окуучулук мезгилдерди эскерип. Анда эмесе мындан 10 жыл мурун бүтүргөн 10 жылдык юбилей ээлерин кол чабуулардын астында тосуп алабыз. Айла канча убакыт өтө берет сезимдеги Айла канча убакыт өтө берет сезимдеги жарыкты ой термелет. Эстегенде бир жылмайып эске алчу калды сенде окуучулук алтын кезек. Анда эмесе мындан 20 жыл мурун бүтүргөн 20 жылдык юбилей ээлерин кол чабуулардын астында тосуп алсак. Достум бүгүнкү шеринеге класс жетекчибизди кошо албайлыбы? Балдардын баарына сюрприз болот. Ошо мен чыгайынчы азыр. Замансыздар. Анда бүгүнкү аземибизге ардагер мугалимдер дагы келген. Биз сиздерге жан дүйнө туура жолго багыттоочу. Мугалим бул устаттардын энеси. Мугалим бул келечектин элеси. Мугалимсиз жаркын жашоо жок чыгар. Мугалим бул бүт ааламдын кемеси демекчи.
Урматтуу ардагер мугалимдер, хош келипсиздер. Жана 10 жылдык, 20 жылдык юбилей ээлери, хош келипсиздер. Турганда, арадамда жүрөк кагып, алтындан тамга менен атың калып, түбөлүк сиз анда эмесе 2021 жана 2022 окуу жылын өткөрүлүп жаткан акыркы коңгуроо аземин ачып берүү үчүн сөз мектептин директору Халилов Айбек Кадыровичке жана окуу бөлүмүнүн башчысы Байматова Каныгүл Райымбердиевнага берилет. Урматтуу Кулбаев келген коноктор, саламатсыздарбы, урматтуу ардагерлер. Чабай элим, ошондой эле 10 жылдык, 20 жылдык юбилейлер туш келипсиздер. Анда эмесе ушул бүгүнкү салтанаттуу минек абызды ачык деп жарыялайм. Чоң рахмат. Анда эмесе дүйнөлүк масштабта анчалык чоң аянтты ээлеген биздин Кыргыз Республикасы, ошондой эле Баткен областына караштуу Каламжай районунун Чабай айылынын бүгүнкү күнү кандай байрам? Ал эми бул бүгүнкү байрамыбыз негизги максаты ушул байрамыбызда көптөн күткөн ошондой эле биздин ушул мектеп уясынан учурган тарбиялоодо, окууда деги эле адам баласынын жашоо турмушунда ушундай инсаниятка тарбиялаган биздин мугалимдерибиз, ардагер мугалимдерибиз
бүгүнкү күнү ушундай мектеп ишкана демекчи бир бардыгы бул экинчи үй бүлө дегендей биздин ардагер мугалимдерибиз бүгүнкү күндө жүз көрүшүп көптөн көп көрүшпөй убакыттар менен жүргөндөр сүйлөшүп чер чашып отурушаттар. Урматтуу ардагер мугалимдер, куш келипсиздер. Сиздерге ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, ийгиликтер каалабакмын дагы. Ал эми ошондой эле бизде ушул 10 жыл, 20 жыл бүтүп кеткен юбиларларыбыз. Силер дагы ушул бүгүнкү күн менен бири-бириңерди көрүшүп, чер чашып, жолугушуп отурасыңар. Ошондой эле окуучуларыбыз. Бүгүнкү күн силер үчүн мындай айтканда эң бир эсте каларлык күндөрдүн бири болуп эсептелинет. Ошондой эле быйылкы 2021-22 окуу жылында биздин мектептин коллективинин жакшы жетишкендиктери, ийгиликтери туурасында биз бир катар белгилеп өтмөкчүбүз. Анда эмесе кыскача көңүл буруп коесуздар. Баткен областык билим берүү усулдук борборунун директору Ороз Эркебаев келечек муундарга таалим тарбия берүүдөгү зор тажрыйбасы, көп жылдык үзүлүү эмгеги жана мектеп окуучуларын окутуп тарбиялоодогу жетишкендиктери үчүн Кадамжай районунун Кулбаев атындагы орто мектебинин тарых мугалими Жусупалиева Гүлбарчын эжеке ардак грамотасы менен сыйланат. Ошондой эле ыраазычылык менен Кулбаев атындагы орто мектебинин орус тили жана адабияты мугалими Камбуроглу Мария эжеке көп жылдык үзүлүү эмгеги үчүн ошондой эле бул эжекебизди белгилеп өтсөк, көп жылдан бери олимпиадаларда, майдан аймагында ар дайым жыл сайын биринчи орунду эч кайсы мектепке бербей, аймактык турдан алып, ошондой эле райондук турда да байгелүү орундарды алып кетти. Чоң рахмат эжеке. Сизге чоң таазим. Ошондой эле биздин Кулбаев мектебинин англис тили сабагынын мугалими Якубова Айжаркын эжеке грамота менен сыйланат. Ошондой эле биздин мектептин башталгыч класс мугалими Акбарова Гүлмире эжеке ардак грамотасы. Кыргыз тили жана адабият сабагынын мугалими Зулпкарова Фатима эжеке ардак грамотасы. Ошондой эле Кулбаев атындагы орто мектебинин камкорчулар кеңешинин атынан Кулбаев мектебинин англис тили мугалими Курбанова Айда эжекеге билим берүүдө үзүлүү эмгеги үчүн ыраазычылык билдирип, үй бүлөңүзгө тынчтык ийгилик каалап, камкорчулар кеңешинин атынан ыраазычылык кат менен сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Кулбаев мектебинин камкорчулар кеңешинин атынан Аманова Жамиле эжекеге камкорчулар кеңешинин атынан ыраазычылык кат менен сыйланат. Урматтуу эже агайлар, кадырлуу эже агайлар, биздин мектептин мугалимдери, 10 жылдык, 20 жылдык юбилейдин ээлери. Анан бүгүнкү биздин эң негизги ушул кеченин себепкери болгон 11 класстын, 9 класстын бүтүрүүчүлөрү баардыгыңыздарды майраңыздар менен куттуктайм.
ар бир айдын өзүнчө баркы бар. Ар бир айдын өзүнчө даңкы бар демекчи. Быйылгы 2021-22 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү сиздерсиңер. Эмне демекчимин? Бүгүн мамлекетибиздин бардык булуң бурчунда ушундай акыркы коңгуроо азия менен өтүп жатат. Эмне демекчимин? Бардыгыңардын майрамыңар менен куттуктайм. Алдыңардагы мамлекеттик экзамендерди ийгиликтүү тапшыргыла. Анан биздин мектептин 11-класстын бүтүрүүчүлөрү 27-28 майда мамлекеттик ОРТны тапшырып келишти. Ошол ОРТнын жыйынтыктары да чоң ийгиликтерге жетишкиле. Бүгүндөн баштап чоң турмуш жолго кадам шилтеп олтурасыңар. Келечекте мамлекетти бактаган, сыйлаган, мамлекетке керектүү болгон инсандардан болушуңарга тилектешмин. Дагы бир жолу бардыгыңыздардын майрамыңыздар менен. Ошондой эле быйылкы окуу жылында биздин ушул окуучуларыбыз жакшы жетишкендиктери, ийгиликтери жөнүндө да баса белгилеп өтсөк. Кадамжай райондук мектеп арасында өткөрүлгөн олимпиада байгелүү орунга ээ болгондугу үчүн 11-класстын окуучусу Айдарова Элиза. Окууда чоң жетишкендиктер Саматова Зарина. Ушундайларды грамота менен Хажимуратов Адилет. Окуудагы чоң ийгиликтерге жетишкендиги үчүн Айдарова Элиза дагы бир жолу сыйланды. Саматова Зарина байгелүү орунга ээ болгондугу үчүн сыйланат. Келдибеков Эмирлан. Класстын окуучусу Топчубаева Айзат коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн сыйланат. 11-класстын окуучусу Абдуллаев Самат коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн сыйланат. 11-класстын окуучусу Анназаров Жуманазар коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн сыйланат. 11-класстын окуучусу Эркебаева Айдай коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн сыйланат. 11-класстын окуучусу Чербаева Гүлайым коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн сыйланат. 11-класстын окуучусу Элчибек уулу Исабек коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн сыйланат. 9-А класстын окуучусу Кудайбердиев Куттугали окуудагы жетишкендиктери үчүн сыйланат. 9-А класстын окуучусу Маматалиева Айгерим окуудагы эң жакшы жетишкендиктери үчүн сыйланат. 9-А класстын окуучусу Келдибеков Айып окуудагы эң жакшы жетишкендиктери үчүн сыйланат. 9-А класстын окуучусу Гаппарова Алина окуудагы эң жакшы жетишкендиктери үчүн сыйланат. 9-А класстын окуучусу Дыканова Айжамал жакшы жетишкендиктери үчүн сыйланат. 9-А класстын окуучусу 9-А класстын окуучусу Жусубалиев Элмирбек коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн сыйланат. 9-Б класстын окуучусу Саматова Курбанжанга эң жакшы жетишкендиктери үчүн сыйланат. 9-Б класстын окуучусу Шавданбекова Айгерим эң мыкты жетишкендиги үчүн сыйланат. 9-Б класстын окуучусу Абдуманапова Альбина окуудагы эң жакшы жетишкендиктери үчүн сыйланат. 9-Б класстын окуучусу Абдубаева Тахмина эң жакшы жетишкендиктери үчүн сыйланат. 9-Б класстын окуучусу Исаков Сулайман коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн сыйланат. 9
9-Б классынын окуучусу Аскарова Айдай окуудагы эң жакшы жетишкендиги үчүн сыйланды. 9-Б классынын окуучусу Айдаров Бекболот эң жакшы жетишкендиктери үчүн сыйланды. 9-А классынын окуучусу Шамшиев Максат коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн сыйланат. Ошондой эле 9-Б классынын окуучусу Алиев Талант коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн сыйланат. 9-Б классынын окуучусу Жекенова Бегимай жакшы жетишкендиктери үчүн сыйланат. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, баардык алган сыйлыгыңар куттуу болсун. Дагы бир жолу майрамыңар болсун. Чоң рахмат. Ошондой эле силерге алдыңарда гос экзамендер 11-9 класстар алдыңарда турат. Быйылкы форматтар бардык экзамендер алар жылдагынан айырмаланып электрондук форматта болот. Ошолорго буйруса жакшы даярдыктарды көрдүңөр. Ошондо жакшы жетишкендиктерге ээ болушуңарга тилектешмин. Ошондой эле дагы белгилеп кете турган биздин быйылкы окуу жылыбызда жабан элибиздин бир нече акаларыбыз, абаларыбыз бар. Ошолорго ыраазычылык билдирип кетмекчибиз. Юсупов Азымбек ака, буллар Бөрбаев Сагын ака, Назаров Акжал ака, Эргешев Алибек ака, Шамшиев Сабыралы ака, Абдуалиев Сүйүн ака, Пулатов Рахман ака. Бул кишилердин эмгектери быйылкы жылында өтө күз айларында күндүн сууна карабай биздин эс мектебибиздин чатырыны күндүн сууна карабай жаа бергенине чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол эле учурда ошолордун бригадири Юсупов Азымбек ыраазычылык катты берип койго уруксат этиңиздер. Аз узатып коебуз, аз келбей калыптыр белгилүү себептер менен. Ошондой эле бул акаларыбыз ар дайым бар болсун үйлөрүнө, үй бүлөлүк бакыт, ошондой эле ийгиликтер кааламакчыбыз. Ошондой эле бул жерде быйылкы окуу жылында быйыл 10 жылдык юбилейларыбызга дагы чоң ыраазычылык билдирип кетмекчибиз. Ошо мектеп базасында техникалык жактан каражаттарды бөлүп беришип, ушундай кичине бизге шарттар түзүп берди. Чоң рахмат силерге дагы ийгиликтерди, үй бүлөлүк бакыт ар дайым бар болгула. Тапканыңарга Алла таалам баракасын берсин. Бүгүн турганыңыздарга чоң рахмат. Ырда жигит ырдагын, ырдаганга не жетсин, бийле жигит бийле кыз, бийлегенге не жетсин демекчи. Азыркы кезекти бийчи кыздардын аткарышында бий. 예쁜 애가 좋아. Beat nuts, Mr. Meth. You know how we Utav alle, jeg tenker
районунун аялдар кеңешинин төрайымы Садирова Назгүл эжеге жана ошондой эле мектеп тарбия иштеринин башчысы Калбаева Венера Ташалиевнага берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү майрамга келген меймандар, ардагер мугалимдер жана юбилярлар. Баарыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Сиздерге бекем ден соолук, чың ден соолук, дайыма үй ичиңиздер менен, эл журтубуз менен тынч аман болойлу. Жана ошондой эле бүтүрүүчү класстар, силерге дагы ден соолук, алдагы экзамендерди ийгиликтүү аяктап, жогорку окуу жайларга жакшы өтүшүңөргө тилектешмин. Жана ошондой эле быйыл сиздерге насип кылып ушул акыркы коңгуроо майрамын белгилеген насип кылыптыр. Мындан алдын өзүңүздөргө белгилүү болгондой 19 жылдан бери акыркы коңгуроо майрамы белгиленген эмес. Себеп пандемия учуру болуп токтоп калган. Быйыл мына сиздерге мүмкүнчүлүк болуп белгилеп атасыздар. Майрамды жакшы маанайда өткөрүңүздөр. Баарыңыздарга ийгилик. Ушул Бөрбай Кулбаев мектебибиздин атыны дайыма республикалык деңгээлдерге чыгарып, алдыңкы мектептердин катарына кошконго дайыма салым кошуңуздар. Жана ошондой эле ардагер мугалимдер, сиздерге дагы ден соолук, көп жылдар ушул жерде мектепте эмгектенип салымыңыздарды коштуңуздар. Сиздерге, үй ичиңиздерге, неберелериңиздер менен дайыма ден соолукта болуп, бактылуу, каалыктуу сүрүңүздөр. Чоң рахмат. Урматтуу бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанаттуу ажеминин катышуучулары жана ошондой эле ардагер мугалимдер жана Кулбай мектебинин мугалимдери жана бүтүрүүчүлөр, баардыгыңарга ден соолук, үй бүлөңөргө тынччылык каалаймын. Бүтүрүүчүлөр, силерге ак жол. Жана ошондой эле биздин Чабай айыл өкмөт тарабынан ардак грамоталар, ыраазычылык каттар жана ошондой эле жетишкен окуучуларга сыйлыктарыбыз бар, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Келечек муундарга талим тарбия берүүдөгү зор тажрыйбасы, көп жылдык үзүлүү эмгеги жана мектеп окуучуларын окутуп тарбиялоодогу жетишкендиктери үчүн Кадамжай районунун Бөрүбай Кулбаев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Зулбукарова Фатима Чабай айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Ошондой эле аты аталган мектептин англис тили мугалими Якубова Айжартын сыйланат. Ошондой эле башталгыч класстын мугалими Акбарова Гүлмира сыйланат. Сүйлөшүп алган эместерби? Келечек муундарга талим тарбия берүүдөгү мектептин чарбалык иштерине зор тажрыйбасы, көп жылдык үзүлүү эмгегин баалап, Бөрүбай Кулбаев атындагы орто мектебинин директорунун чарбалык иштер боюнча орун басары Бөрүбаев Сагын сыйланат. Ошондой эле Чабай айылынын инфраструктурасын жакшыртууга кошкон зор салымдарын эске алып, Бөрүбай Кулбаев атындагы орто мектебинин 2012 жылкы бүтүрүүчүлөрүнө ыраазычылык кат билдиребиз. Он жылдык юбилейлер майрамыңар менен силер кошкон салымыңарга рахмат. Дайыма ден соолук. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Биз жыл башында окуучулар арасында күндөлүктөр таймашы деген сынак жарыялаганбыз. Жылдын аягында эң жакшы күндөлүк
толтурулушу, алып жүрүүсү жана ичиндеги баалардын көптүгү менен 1-2, 3 жана 5 местага чейин орун бердик. Булду айыл өкмөт тарабынан бизди коштоп колдоо бериштилер. Ошол грамоталарды жана айыл өкмөтү тарабынан белектерди тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Bir жылда 500 баа менен жалаң 5 эсептедик. 5 менен 4-А класстын окуучусу Сагынбекова Жасмина ардак грамота менен сыйланат. Жана ортоңку звенодон 6-Б класстын окуучусу Дуканов Атабек эң мыкты күндөлүк номинациясы менен сыйланат. Экинчи Б класстын окуучусу Сагынбаев Муслим сыйланат. 4-А класстын окуучусу Сыдыкова Адина сыйланат. Сыдыкова Адина. 2-А класстын окуучусу Абдуманапова Мунара сыйланат. 4-А класстын окуучусу Абдыкаримова Диана сыйланат. 6-Б класстын окуучусу Абдулазизова Зейнеп сыйланат. 6-Б класстын окуучусу Исраилова Асель сыйланат. 6-Б класстын окуучусу Сатынкулова Мадина сыйланат. 7-А класстын окуучусу Козыбекова Айзирек сыйланат. 6-А класстын окуучусу Сыдыкова Аймерим сыйланат. 4-Б класстын окуучусу Салиева Мадина сыйланат. Жана 6-Б класстын окуучусу Ахунова Каникей сыйланат. Рахмат, көңүл бурганыңыздар үчүн. Бул демилгенди ушул орто мектептин мугалимдери, жетекчилер менен биргеликте сүйлөшүп ишке ашырып атабыз. Мындан ары ушул окуучулардын билим деңгээлин көтөрүү максатында уюштурдук. Жыл сайын ушул мыкты окуучуларды аныктап биз өзүбүздүн колдон келген сыйлыктарыбызды берип турабыз. Окуучулар дайыма ушул окууга көңүл коюп, телефонду аз кармап, билим деңгээлиңерди көтөргүлө. Молодцы. Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык чөйрөсү өнүктүрүүгө, илим, билим жана жаш муундардын өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн тарых мугалими Жусупалиева Гүлбарчын областтык аялдар кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланат. Урматтуу сыйлык ээлери, баардыгыңыздардын сыйлыктарыңыздар куттуу болсун. Ошондой эле областтык аялдар кеңешинин ардак грамотасы менен орус тили жана адабияты мугалими Камбуроглу Мария Тобиковна сыйланат. Мария Тобиковна, сыйлыгыңыз құтты болсын.
рахмат. Мындан ары дагы ушундай айылдык аялдардан жана ошондой эле мугалим жамааты, биздин оорукананын жамааттарына дагы ийгилик каалайбыз. Сиздерге дагы ушундай грамоталарды насип этсин. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу окуучулар, бизге район тараптан буйруктар келген. Акыркы коңгуроо майрамын белгилегенде ушул мектептеги майрам бүткөн соң үйгө барып майрам туманайды үйдө өткөрсүн делген. Азыр мындан чыккандан кийин көчөгө чыгып машиналар менен пастка түшүп тартип бузган окуучулар катталса мыйзам чегинде чара көрүлөрүн эскертилет. Рахмат. Сыйлығыңыздар болсын эжекелер. Азыркы сөз кезегини 11-класстын класс жетекчиси Камбыр оглу Мария Тофиковна эжекебизге берсек. Добрый день всем. Добрый день, уважаемые наши, многоуважаемые наши ветераны, наши учителя. Я говорю здравствуйте, значит я вам желаю здоровья. Я говорю добрый день, значит я вам всем желаю добра. Дорогие мои выпускники, я думаю, что это мой последний выпуск. Поэтому мне сегодня втройне вот как-то волнительно, потому что я чувствую, что я, наверное, больше класса не буду брать и выпускать не буду. Я вам всем желаю доброго пути в страну взрослых. Пусть все ваши мечты сбываются, пусть все воплотится в жизнь. Идите гордо с поднятой головой по ровному пути. Если вам будет тяжело, всегда вспоминайте слова ваших учителей, которые всегда вас подбадривали, которые всегда вас поддерживали. Добрый путь в страну взрослых. Всем огромное спасибо, что вы не забываете, приходите в нашу школу. Вам тоже желаю юбиляры 10-летние, юбиляры 20-летние. Всего самого хорошего. Будьте здоровы, живите счастливо и приносите только хорошее в ваш Чаубай. Балалык жок, баягы биз ойногон, мектепте кубалашып бир ойногон, мугалим жаз десе да жазбай кыйнап, кээ бирде айтканын кылбай койгон, кээ бирде шаттуу күндөр, таттуу күндөр, кече гана тамтаң басып келдик эле, өтүп барат биздин арзуу күндөр, мектепте асыл күндөр өттү эле, сыйлык алып сынактардан жеңдик эле, эң мыкты класс деген наамды алып, бир канча ирет алдыга чыктык эле демекчи, канатын талпып, мына азыр мектеп менен коштошобуз деп турган Бөрүбай Кулбаев атындагы орто мектебинин 11-классынын бүтүрүүчүлөрүн сөзгө чакырып алсак. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер жана окуучулар, жана бүгүнкү кечеге келген катышуучулар. Сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жана ошондой эле биздин эжеке агайларыбызга чоң рахмат. Ушунча бизди чоңойтуп тарбиялаган үчүн жана классташтарым силерге дагы каалайм
окууларга кирип чоң ийгиликтерге жетишиңерди каалаймын. Саламатсыздар, урматтуу эжекелер, окуучулар, сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, ар дайым жылмайып жүрө бериңиздер. Жүзүңүздөрдөн жылмайуу кетпесин. Ошол кааларым сиздерге. Көп жашаңыздар. Акыл айтып, билим берген мугалимге ыраазыбыз. Ар бир кылган мээнетиңе, ар убак жакшылыкка жетелеген рахмат айтып, таазим этем бүгүн сизге. Рахмат. Саламатсыздарбы эжеке, агайлар, акалар, укалар, эжелер, сиңдилер, кандайсыздар? Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Көп жашаңыздар, жүзүңүздөн жылмайып кетпесин, музыкадай шаттык каалаймын. Көп жашаңыздар. Анда азыркы кезек 11 класстын хорулору бар экен. Токтоп коюшту. Sizlerge başını eğip tazim kılamın. 11 yıl bir okuduk, bir tuğanday bolup kaldık. Biz gene buyruk kelip acıradık. Beklerim men okutkan ecelerim ağaylarım. Sizlerge başını eğip tazim kılamın. 11 yıl bir okuduk, bir tuğanday bolup kaldık. Азаматсыңар балдар, дайыма ийгиликтер коштоп жүрсүн. Ар дайым кызыктырып баланын улам күчөп сабак берүү талабы, асан үсөн күн желеси сыяктуу, бул бакытка адам деги канабы. Анда эмесе азыркы сөз кезегин ардагер мугалимдерибизге берсек. Саламатсыздарбы бүгүнкү кеченин катышуучулары, ардагер мугалимдер, мектеп мугалимдери, Чабайдын ардактуу эли, юбилярлар жана мектептин бүтүрүүчүлөрү, үй мектеп окуучулары, бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз.
ардагерлердин атынан окууларыңарга 11 класстар турмуштук чоң жолуңарга ийгиликтерди каалайбыз. Калган юбилерлар мындан кийин 30 жылдыкка келгиле, 20 жылдыкка, 10 жылдыктар, 40 жылдыкка келгиле азаматсыңар, мектепти унутпай келип, ушул мектепке өзүңөрдүн салымыңарды кошконуңар бул Чавайдын эли үчүн эле эмес, мектеп үчүн жана бардыгыбыз үчүн эң чоң маанилүү нерсе болуп эсептелет. Эмесе, урматтуу, ардактуу мугалимдер, сиздерди дагы жылда катарыңыздардан бузулбай чогулуп келе бериңиздер. Кымбаттуу ушул мектептин мугалимдери, бардыгыңарга ийгилик, ишиңерге үй бүлөлүк тынчтык, амандык каалайбыз. Рахмат. Bir kol çağып koyuyorsunlar. Bana bir nerse eske düşüp da, bundan bir neçe yıl murun biz uşunday 10 yıldık, 20 yıldıklar, 5 yıldıklar, anan keyin bütürüçülördün akırkı kontrolları olup atkanda Çehiyadan bir özümüzdün kulunumuz kelgende. Bu Amirabek Usmanov degen bolgan. Oşondo men alıp barat edem bul jerde. Oşonu körüp bir жүрөң болуп кетет экен да. Көрсө ушу мектептен бүткөн бала. Азыркы учурда дагы ал Чехияда. Көрдүңөрбү? Эгерде силер дагы ушул мектептен бүтүп, жакшы билим алып, жакшы эмгектенсеңер, балким президент болуп каласыңар. Ага шек жок. Алла илам ушундай жакшылыкка жеткире берсин. Эми дагы бир нерсени белгилеп кетиш керек. Мына барган сайын сыймыктанасың, жыл өтөт экен. Bir uçurda biz okuganda başka jaktan mugallimler kelip okutkan. Түндүктөн, түштүктөн, жана башка жерлерде. Ошондо биз окуучу эле каптан таң калчубузда, неге бизден мугалим чыкпайт экен деп. Мына Кудайга шүгүр азыр мугалим эмес, жетекчилер да өзүбүздөн болуп атат. Өзүбүздөн чыккан жетекчи сөзсүз өзүнүн элини, жерини гүлдөтөт. Мына азыр бир эле мисал алалы. Өзүбүздүн мектептин жетекчиси, өзүбүздөн Өкмөт айыл өкмөттүн жетекчиси, өзүбүздөн дагы башка көп нерсени айта берсе боло берет. Өзүбүз мына бир эле фактын алалы, Чавай эли барган сайын өзгөрүп атат, өсүп атат, өнүгүп атат. Керек болсо бул Чавай бардык жерге даңкы кетип жатат. Бир эле мисал, Бөрбай Кулбаев орто мектеби азыр болду, жакында болду. Буга чейин Октябрдын 50 жылдыгы орто мектеби болчу. Бардык нерсеге бир адам күйүш керек. Бир адам изилдеп жүгүрүш керек. Ошонун бири Бөрбай Кулбаев мектеби курулганда ошо Бөрбай Кулбаев мектебинин аты коюлсун деген азамат азыр бул күндө жок. Бул Руслан Ахматов агай болгон. Bir kol çağып koygулачы. Эгерде биз тарыхка көңүл бөлсөк, тарых эч качан унутулбайт экен. Адамдын эмгеги дагы унутулбайт. Мына азыр дагы бир нерсени айтып коелу. Өзүбүздөн болсо, өзүбүздүн биринчи жерибизден, элибизден баштайт экен. Башка жактан дагы келди, салымдарыны кошту. Бирок барган сайын өнүгүү өсүп, өзүбүздүн кадрлар, өзүбүздүн азаматтар колдоп жатат. Буга чейин бизде иштегендер бар. Мына канча эмгек ардагери болуп кетти. Бишкекте бар. Кайсы тармагын албаганы сөзсүз болот экен. Эми бир жери бизде жогорку кеңеште Чавай айылынан, же болбосо Исайрам зонасынан депутат жок. Эмнеге? Ушуну да койсо болот да. Себеби бизден бардыгыбыз бир болуп, бардыгыбыз билимди өркүндөтсөк, илимди өркүндөтсөк, бардыгы болот экен. Эми урматтуу бүтүрүүчүлөр, көп сүйлөп калдым окшойт. Мына биздин мына ардагерлер. Анан мына жердеги 10 жылдык, 20 жылдык бүтүрүүчүлөр, анан кийин бүгүнкү 11 класстын бүтүрүүчүлөрү, анан биринчи экзамен кадам таштап аткан 9 класстар. Бардыгыңардын өмүрүңөр узун болсун. Бала чакаңар менен тынч болгула. Тойлордо жакшылыкта бир болгонго Алла насип кылсын. Рахмат сиздерге. Рахмат агай, дайыма ушинтип келип, жакшы каалоо тилектериңиздерди айтып жүрө бериңиздер. Анда азыркы кезекти гүлдөрүбүз сол электе гүл берүү аземин өткөрүп алсак.
Рахмат. Урматтуу мугалимдер, бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бүтүрүүчүлөр силерге ак жол. Классташтарым, силерге дагы ак жол каалаймын. Эми ушу арзыган кичинекей белектерибизди берип койгонго уруксат этиңиздер. Ошондой эле бизди окуткан эжеке агайларга кичине белегибиз бар эле, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Алибай агай, Абдрахман агай, Жээнбек агай, Эргеш агай. Эй, Алибай агай, Абдрахман агай. Жээнбек агай, Эргеш агай. Камбар агай, Келдибек агай. Камбар агай, Келдибек агай. Кадыр агай, Аслан агай. Аслан агай, Айдана эжеке, эжекелерден Айдана эжеке, Раиса эжеке, Барсын эжеке. Казбек агай. Ошондой эле бизге класс жетекчи болуп окуткан биздин класс жетекчилерибиз биринчи класста аба тамгасын тааныткан Уулкан эжекебизге аны куттуктап келдик Бишкекке барып. Элмир эжекем дагы бар, азыр Далдар эжекеге барып жолу куттуктап келебиз, анын дагы немеси бар, белеги бар. Гүлүмкан эжекеге, Жарбаматова Гүлүмкан эжекебизге тапшырып коелар. Кол чабуулар. Жана ошондой эле бизди 11-класс класс жетекчи болуп бүтүргөн Айдаров Тукан Осмонович класс жетекчибизге кичине акчалай мебиз бар да, аны Аслан айга тапшырып коелу. Кур'ан окутуп өзүнө алып коет аны. Аслан ай алып койсоңуз. Аслан ай сүйлөп коесуң. Саламатсыңарбы, урматтуу бүгүнгү салтанаттуу аземимети бөлөрү. 10 жыл ардагер мугалимдер, 10 жылдык жана 20 жыл алдын бүтүп кеткендер, бет коллектив, бүгүнгү негизги бүгүнгү күндүн күнөөкөрлөрү 11-класс жана 9-класстын бүтүрүүчүлөрү. Сиздерге денсаулыкту каалаймын, үй ишиңиздерди бактыс каалай, тынччылык болсун, аманчылык болсун. Бул жерде эми алдын 11-классты А классын бүтүрүп кеткен Рамали атам бүтүрүп кеткенде эстеп койдуңар, силерге чоң рахмат. Дайыма тынч болгула, аман болгула. Сизге Аслан агай, ишиңизге ийгилик. Ошондой эле кичине колубуздан келишинче мектепке да жардам кылдык, андан тышкары акчалай да жардамдарыбыз бар, муктаждарга алып. Ошо. Биздин дагы белектерибиз бар эле, ошону тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. А тамгасына тааныткан биздин эжеке Канша эжеке менен Жаңыбай агайга
Андан кийин Гүлбарсын эжеке менен Айбек агайга. Айбек агай. Айбек. Жаңыбай агайдыкын да берип коелу. Анан 11-классты бүтүргөн Датка эжекеге. Келиң эжеке. Урматтуу кесиптештер, урматтуу бүтүрүүчүлөр, 11-класс, 9-класс, бүгүнкү майрамыңар менен бүтүрүүчүлөр, урматтуу бүтүрүүчүлөр, чын жүрөктөн куттуктаймын. Урматтуу ардагерлер, келип дайыма бизге ушундай сый конокто болуңуздар, катарыңыздар эч азайбасын, мына ушинтип дайыма келип жүрүңүздөр. Урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым, бүгүнкү силердин дагы 10 жылдык юбилейиңер менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Силерге кааларым чын ден соолук, узун өмүр, үй-бүлөңөрдө дайыма ийгиликтер болсун, бакыт болсун, ойлогон ой максатыңарга жеткиле. 20 жылдыкта, 30 жылдыкта, 40 жылдыкта ушинтип чогулуп, дайыма катарыңар кемебестен ушинтип күлүп жайнап жүргүлө. Чоң рахмат силерге, урматтуу жана сүйүктүү окуучуларым. Ошондой эле жаңа айтпай кетипсиз. Биздин чет элде жүргөн классташтарыбыздын, балдардын, кыздардын атынан да баарынын атынан куттуктайбыз. Мугалимдерди, эжеке агайларды жана ошондой эле баарыңыздарга чын ден соолук, рахмат, баарыңыздарга терең таазим этип, рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Гүлүм канжеке, сизге да рахмат, келип бергенсиз үчүн. Баарыңыз. Рахмат, 10 жылдык юбилейлери. Ушинтип дайыма мугалимдерди баалап жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Балалыгым өттү өзүңдө мектебим, азбы көппү бешигиңде термелдим. Балалыктын балбылдаган кезегин сенден таап, сени менен эстедим. Анда эмесе азыркы сөз кезегин 20 жылдык юбилей ээлерине берсек. Айла канча убакытта өтө берет, сезимдеги жүрөктөгү ой термелет. Эстегенде бир жылмайып эске алчу, калды өзүңдө окуучулук алтын кезек. Саламатсыздарбы чабай элим, ушул жерде турган бардыгыңыздар, ардактуу мугалимдер, ардагер мугалимдер, бардыгыңыздарды, бүтүрүүчүлөр, 10 жылдыктар, 20 жылдыктар, бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бардыгыңыздарга ден соолук, өмүрүңүздөр узун болсун, оорубай ден соолукта жүрүңүздөр. Анан биздин бүгүнкү 20 жылдыктардын айтылбай кеткен белектерин айтып койсок, мектеп тарабынан айтылбады. Биз мына 20 жылдыкта жогорку мектепте, өдөңкү мектептен эмгектенген Каныша эжекеге ремонтко 10 000 акча жардам берилиптир. Анан Бишкекке Айдана деген эжеке англис тилиден олимпиадага окуучуларды апаргандыгы үчүн ага дагы 10 000 акча берилген. Ошолор айтылбай калыптыр, эми эжекелер айтып койбопсуздар. Ошол 85-тин балдары
ошончо беришкен эле. Рахмат балдарга. Байрамыңыздар менен. Ассаламу алейкум, урматтуу ага эжекелер жана ушул салтанаттуу майрамдын катышуучулары. Бизди тарбиялап өстүрүп, талим тарбия берип чоңойткон биздин ага эжекелерге терең ыраазычылыкты билдиребиз. Сиздердин демиңиздер менен, талим тарбияңыздар менен көптөгөн ийгиликтерге жеттик, алыстарга учтук. Ушул мектептен сиздерге кааларыбыз чын ден соолук, узун өмүр, мындан ары жакшы күндөрдө, бактылуу күндөрдө өмүр сүрүшүңүздөргө тилектешпиз. Эки дүйнө Кудай таалам бактылуулук берген болсун. Тынч аман болуңуздар. Ардагер мугалимдерге, бизди окуткан бардык мугалимдерге 20 жылдыктардын атынан кичине белеги катышып Азаматсыздар, 20 жылдап юбилейли. 20 жылдап юбилейли. Рахмат, 20 жылдық юбилейлері сіздерге дагы үй-бүлөлүк бакыт, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Элбес күн үчүн бийлейбиз бүгүн күнүтүн, ашырсын ар ким турмушта, ойлогон максат үмүтүн демекчи, азыркы кезекти бийчилер тобуга берсек. Рахмат, 20 жылдық юбилейлері сіздерге дагы үй-бүлөлүк бакыт, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Элбес күн үчүн бийлейбиз бүгүн күнүтүн, ашырсын ар ким турмушта, ойлогон максат үмүтүн демекчи, азыркы кезекти бийчилер тобуга берсек. Devant cette photo dans son île, il n'est pas fou, il croit c'est tout, il la voit partout, il attend debout, une rose à la main, pareil n'attend rien, rien d'autre n'a de sens et l'air est lourd, le regard absent, il est seul et lui parle. Souvent il
fou, il aime ses doux, il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main, non, faut plus rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête. Je t'en prie arrête, arrête comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or si tu t'en fiches. Je t'attendrai sur le port et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Une bougie peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi, personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou. Alors ouais, si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story, c'est ta love story, c'est l'histoire de vie, love story. Анда 10 жылдық жана 20 жылдықтарды класс жетекчилери менен бирге узатып койсок кана катыласына. Шыңгыр этип сезимимди ойготкон сен өлөңгө менин алтын коңгуром. Мезгил келип коштошкон отурамын. Кош эмесе менин алтын коңгуром. Акыркы коңгуроону кабыл салтанатын 1 жана 11 класстын окуучулары.
Анда азыркы кезекте урматтуу ардагерлер, сиздерди дагы сыйлуу коногубуз болуп, сыйлуу тамагыбызды ооз тийип кетиңиздер. Узатып коебуз, чакырабыз. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү салтанаттуу акыркы коңгуроо аземибиз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жүз көрүшүп амандыкта жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар. Ящик заброшенной книжки, не дали мне опять что-то продали. Хороша в моих восьмом, вижу этот взгляд, глаза верхний свет. Ты на луне цвет, так полный пол. Ты на сука дальше, ты не похуй. Деньги,